Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Азербайжанга расмий сапары менен кетер алдында сот үстүйүндөгү баракчасы аркылуу сапардан келген соң кеңири интервью берерин билдирип, анда бардыгын эне жибине чейин айтып берем деген. Ал эксклюзивдүү маегин бул жолу улуттук кабар агенттигине берди. Анда берилген алгачкы эле суроо соңку учурда коомдо кызуу талкууга жем таштаган, жаңы курулуп баштаган Ак үй тууралуу болгон. Жаңы Ак үйдүн зарылдыгы бар беле? Азыркы иштеп аткан ордуңузда кала берсеңер болбойбу деген суроого Жапаров элге 100 жылдап кызмат кыла турган имарат салып кетейин деген ниетин билдирген. Келечекте ал жерде бардык мамлекеттик органдар жайгаша турган административдик шаарча курулат экен. Уақыт өткөн сайын заман өзгөрүп жатат, эл өсүп жатат. Бишкектин борбору автотыгындарга толуп кетти. Мурда Москвада тыгындарда 2-3 саат турасың дечү элек. Азыр биздин Бишкекте эле кем калбай калды. Ошол үчүн биз бир эле президенттик имаратты эмес, бүтүндөй министрликтерди өйдө жакка көчүрөбүз. Бардык министрлер бир эле имаратта отурушат. Ал имаратты биз 2023-жылы баштайбыз. Дал эле ушул президенттик имарат салынып жаткан жердин күнчыгыш маңдайына салынат. Ошентип күч органдарынан башка министрликтердин, өкмөттүк уюмдардын барын борбордон өйдө жакка көчүрүп кетебиз. Буга да мамлекеттин накталай акчасы кетпейт. Министрликтердин азыркы отурган имараттарына алмашуу жолу менен эле салып коебуз. Өзүбүздүн ата мекенди куруучулар эле салып коюшат. Өткөн жумаларда жаңы курула турган Ак үй үчүн анын жанында жайгашкан Манас айылы комплексинин жери дагы алынып атат деп аталган маданий жайдын жетекчилиги арызданып чыккан. Ал жер элдики деген мамлекет башчы анча-мынча бурч болуп кармалып калган кашааларын гана түздөп салып жатышат деген. Ал эми Манаска тиешелүү эч нерсеси, архитектурасы жок комплексти жаңылап, эл тамшына турган жай кылып, маңдайына Манас театры салынарын убадалады. Ал эми жаңы Ак үйгө айырбаштала турган баасы 35-40 миллион долларды чапчыйт деп коомдо айтылган 16 гектар жер боюнча мындай жооп кайтарды. Активисттер эң туура айтат. Бул маселеде алар менен эч кимибиз талашкан жокпуз. Ал жердин базар баасы 30 миллион доллардан жогору турат. Имарат өзү 25 000 чарчы метрдин тегерегинде салынып жатат. Бул деле 30 миллиондун тегереги болот. Кандай материалдар колдонулганына жараша баасы чыгат. Аны иш башкармалыгыбыз толук көзөмөлгө алып жатат. Салынып бүткөндөн кийин так суммасын чыгарып, айырмасын эсептешебиз. Эч кимге бекер жер бербейт же алар бизге бекер имарат куруп бербейт. Ар бир мүлктүн эсеби бар да. Көчөдө жаткан эч нерсе жок. Бүткөндөн кийин эсептешебиз. Айырмасын чыгарабыз. Биз карыз болсок биз беребиз. Алар карыз болсо өкмөттүн имараты салына баштаганда ал жакка салымын кошушат. Мына ушундай макулдашуу менен кетип бара жатабыз. Ошондой эле Жапаров балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолу жана элдин талкуусуна түшкөн Асман шаары сөзсүз куруларына ишендирди. Сөзсүз салынат. Убакыт керек. Ал шаардын түшүнгөн адамдарга келечеги кең, экологиялык таза шаар болот. Көлгө эч бир зыяны тийбегидей кылып долбоорлоп жатышат. Кагаз иштери абдан кылдаттыкты жана көп убакытты талап кылат экен да. Түндүк түштүк альтернативалуу жолу бүтсө, ал шаарга Фергана өрөөнүнөн 4 саатта жетип келсе болот. Тамчы аэропорту жанында, темир жол жанында. Кара Кечеден ары келечекте Макмалга темир жол жетет буюрса. Кыскасы 9 жолдун тоомундагы шаар болот. Бир үй салсаң деле 2-3 жылда саласың го. Анан эми 500 000 калкка эсептелип жаткан шаарды кантип 2-3 жылда баштап жибересиң? Сабыр кылып тургула, буюрса бир күнү ал шаарда башталып калат. Кумтөр боюнча убагында 260 миллиард сомдук экологиялык зыяндын ордун ким толтурат деген суроого ачык жооп берген эмес. Анткени өткөндө кол коюшкан келишим 3 айдан кийин күчүнө кирет. Ошондо коомчулукка баарын ачык айтам, жашыра турган эч нерсебиз жок. Кыргыз эли үчүн 99% пайдалуу чечим болду деди өлкө башчы. Ал эми тышкы саясатыбыз ыраттуу жүрүп, дүйнөдөгү бардык мамлекеттер менен бирдей сый мамиледе болушубуз керектигин, Орус-Украин мамилесинде биздей кичинекей мамлекеттин таасири деле жок деген пикирин билдирди. Мындан сырткары Тажикстан менен чек ара маселеси жакын арада чечилерин айтты. 30 жылдан бери чечилбей келген чек ара бир айда эле чечилип калбайт экен да. Талаш тартыш жерлер бар дегендей. Бирок жакынкы араларда Кудай буйрса толук чечебиз. Чек араны толук бүтпөй туруп эки жак тең 1 метр жерге тосмо кое албайт. Аны түшүнбөгөн кишилер тосмо койсо болбойт беле деп сүйлөй берет. Бүтөрү менен эки жак тең бир күн калбай тосмо тарта баштайбыз. Чек ара посттору ачылат. Соода сатык жүрө баштайт. Өзбекстан менен азыр кандай жакшы мамиле болуп жаткан болсо, Тажикстан менен дагы ошондой мамиле болот. Карым катнаш мурдагыдай уланат деп ишенип турам. Акыркы учурда коомчулуктун талкуусундагы телефондук каттоо үчүн 700 сом, 1 километр жолго 1 сом төлөө жана жогорку кеңештин депутатына жогорку билимдин кереги жок деген мыйзам демилгелерин Жапаров колдобой турганын билдирди. Ал эми өлкөдө казино ачууга ниети бар экенин айтып, ага биздин жарандарды киргизбөөгө 100% кепилдик бере алабыз дейт. Ошондой эле жүрүм туруму элдин сынына кабылган атка минерлер Эдил Байсалов менен Алымкадыр Бишеналиевке сөз тийгизген жок. Активисттердин тегереңизге күмөндүү же репутациясы начар адамдар толуп калууда, айланаңызды тазалаңыз деген чакырыктарына мындай жооп берди.
Бирөөнү тапсаң таза, бирок потенциалы төмөнүрөөк. Бирөөнү тапсаң элдер айткандай репутациясы начар, бирок мамлекеттик ишти удургуткан бойдон тартып кетет. Анан аны менен ушинтип сүйлөшүп алып иштетишке туура келет экен. Жеке эле мага эмес, элге дагы мамлекеттин иштери дүркүрөп алдыга жылып турушу керек да акыры. Анан эле тиги жегич бул жаман деп отура берсек алдыга жай жылабыз. Мен азыр эч кимге жегизбейм. Эгер жегенин билип калсак камайбыз. Жегенин 100 эле кылып кайтартабыз. Мурдагы заман жок азыркы чиновниктерге. Маектин соңунда Садыр Жапаров солтүстүк түйүндөргө кайрылуу салуу үчүн кирерин, бирок көп убакыт коротпой турганын, күнүнө 16-17 саат иштеп жатканын, зарыл иш болсо эртеңкиге калтырбай, түнкү саат 3-тө да министрлерди үйгө чогулта коерун айткан. Ал эми бош убактысында бассейнге сүзүп футбол ойнойт экен. Каныкей Бозгонова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.